Ушул эки досту да уруштурган ушул ушакчылар болду. Президенттин жанындагы вице-премьер-министр кече чыгып алып айтып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин кылган ишин жөн эле жокко чыгарып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтей болуп ошол вице-премьер элге иш кылсынчы. Соц тармактын бир маселесин түшүнбөй туруп, жөн эле блогер жүгүрүп чыгып, тиги чакырык жасап атат. Мамлекеттик кызмат деген бул менчик эмес. Мамлекеттик кызматка келгенде ар бир жаран шайлангандан кеткен эсинен чыгарбай жүрүш керек да. Рахмат. Кезек эми келди мага, баягы калыс бололу, адилет бололу дейбиз, өзүбүздөн баштайлы. Мен эми азыр элдин атынан сүйлөгүм келип атат. Эл өкүлү болгондон кийин мына 2 күндөн бери Кыргыз мамлекетинде элдин баары түмөн түйшүктүү ойдун төгөрөгүндө эл абдан кыжаалат болуп турат. Бул эмне болуп кетти деп. Ушунчалык саясат тездик менен өнүгүп атат. Саясий кырдаал, саясий абал кандай болгон учурда дагы адилеттикти туу тутсак, бирөөнүн артынан бычак сайып иш кылганды токтотсок, мамлекетте саясаттын эң чоң чордону саясат ушул жерде болот. Мен мына кече күндөн бери айтып атам. Ушул жерде коллегалардын баарына. Ай, каглайындар, төрагабыз турат. Нары бери чуркап, артынан бычак урмай токтотолу. Парламентте төрага эч бөлүп жарган жок. Адилеттик үчүн айтып коеюн мен. Бардыгына тегиз мамиле кылды. Кана кимди бөлдү, кимди жарды чыгып айткыла. Келгиле, А деди эми Б дейли. Кимиңерди бөлүп жарды? Көрүнгөн ушакты, көрүнгөн саясатты зуулдап жеткирип аткандар болду. Бетке айталы да. Бетке айталы. Эл бизди карап турат азыр. Ушул эки досту да уруштурган ушул ушакчылар болду. Президенттин жанындагы вице-премьер-министр кече чыгып алып айтып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин кылган ишин жөн эле жокко чыгарып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтей болуп ошол вице-премьер элге иш кылсынчы. Соц тармактын бир маселесин түшүнбөй туруп, жөн эле блогер жүгүрүп чыгып, тиги чакырык жасап атат. Кимдир бирөө элди бөлүп жарып салгандай. Кана элдин бөлүп жарылганы? Эл бөлүнүп жарылган жок. Каглайын, Кыргыз элинен айланайын. Эл бөлүнгөн жок. Элди бөлүп жарган, мо саясатты кылган ушул бийликтегилер болуп атат. Ошол вице-премьер элди бөлүп жарып атат. Чакырык жасап атат. Мен дайым адилеттикти айтам. Тарых үчүн айтып коелу. Бүгүн мүмкүн эл душманы көрөр, мүмкүн бизди адилеттик айтканыбыз үчүн бүгүн бир кодулоолорго каларбыз, чыдайбыз. Чоң саясатта жүрөбүзбү? Бул жерге парламентке чыдаганыңар келгиле. Кээ-бирлер жүрөт, комфорт зонадан чыкпай. Мамлекеттин майнасын алып атат. Ошонусуна курсан. Эл, Кыргыз элинин шору. Эгерде биздин саясат таза болбосо, элдин шору. Эки дос деп, мына эл эки дос деп эркелетип айтып коет. Жакшы маанисинде. Эки достун ынтымагындан бузгандар болду. Кана кимин Камчыбек Кыдыршаевичтей чегараны чечүүдө мен ошол вице-премьерлерге айтар элем. Кыйын экенсиң, социалдык маселени биринчи орунга коюп койбойсуңбу? Президентке күйөр экенсиң, элге күйөр экенсиң. Бүт проблема социалдык маселелерде жылган. Оюңузду аягына чыгарып алыңыз. Ошон үчүн парламент чоң аянтча президент менен Камчыбек Кыдыршаевичти ымалага келтирип, ынтымакка келтире турган ушул жербиз. Кегиле бир кайрылуу кылалы. Токтотолу. Эл бир атасынан айрылып калгандай абдан кыжаалат болуп чалып атышат. Токтотолу, эми ачуучундукты кимдир бирөө айтыш керек. Мына мен ошол туруп берейин. Келиңиздер, барыбыз чогуу бир президентке кайрылуу жасайлы. Болбойт мындай деп. Чогуу келдиңер. Оор учурларда чогуу көтөрдүңөр жүктү. Жөн эле ушинтип эле Камчыбек Кыдыршаевич жөнөкөй киши эмес, айланайындар. Кечетен бери күтүп атам да ушул жерде жанында жүргөндөр ошо кишинен. Бүт жыргалын көргөндөр жанында жүрүп. Бир гана Үмбеталы чыкты, рахмат Үмбеталыга. Мен кечетен бери ойлонуп атам, кимдир бирөө айтар бекен, жигиттерден кимдир бирөө мындай чыгып, ушул
Эки дос урушпаш керек, жараштыралы деген сөздү айтар бекен деп аттым эле кечеден бери. Мына ошонун курмандыгы болуп отурат төрага. Бул кишинин мен бир канча жолу эч кимди сатпаган, бир канча жолу күбө болгонмун. Жигит деген жигитче кетет монтип. Мына өзүнүн арызы менен кетип атат. Мына азыр угуп отурабыз бардыгыбыз. Ошон үчүн мен келиңиздер, эми жогорку кеңеш чоң аянтча берге келип эле күн өткөрүп күн тартибин карап коюп кете бербестен саясатка аралашалы. Кризистик абалда туруп берели биз дагы. Мен барыңыздарды чакырам, ынтымакка чакырам барыңыздарды. Бөлүнүп жарылууга эмес, ынтымакка чакырам. Рахмат. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болоюн деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Саламатсыздарбы? Жумушубузду улантабыздар. Ар дайым эле шашып жүрөбүз да биз. Бүгүнкү болуп аткан көрүнүш бул могу бирөөңөр баары бир спикерликке коесуңар да ушул жерден баары бир спикердин ордуна отурасыңар бирөөңөрчү. Ошол кишиге кайрылармын. Мен микрофонду өчүрөм. Министрлерди бар кете бер, жумушуңа бара бер. Суроосуз узатабыз. Деген сөздөрдү кел аткан төрага сиз айтпайсыз го деп ишенем да менчи. Анткени биз эл өкүлүбүз. Биз ошол министрлерге ошол жерден сүйлөшүбүз керек. Канча жол ошол жерден какшанып, кайталап, суроо берип калалы. Десем болбой ушул жерде Камил Абдыразаковдун азыр бүтүп алайын мен сөзүмдү. Болбой ушул жерде ушундай көрүнүштөр болот да. Мен кайрылып атам. Кел аткан спикерге кайрылдым. Мен ойлойм ушундай көрүнүштөр болбойт деп сиз жактанчы. Чын жүрөктөн ишенем. Рахмат. Рахмат. Экинчи процедурный. Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, саламатсызбы төрага. Чынында сиз айткан бүгүнкү Мына бүгүн Тургунбек Нурлан уулу өзүнүн чоң саясий эркин көрсөтүп, өз каалоосу менен акыркы окуяларга байланыштуу ушу төрагалык милдетти өткөрүп атат. Тургунбек уулу Нурлан мырза, ишиңизге ийгилик. Сиз бул төрага боло электен мурун эле 15-12 жылдан бери биз жакшы таанышпыз. Адам катары кандай адам экениңиз, кандай саясатта жеке адамдык мүнөзүңүз бар экенин билебиз. Мына бүгүн кызмат бул түбөлүктүү эмес, сиз элдин өкүлүсүз, өкүлбөйдөн калып атасыз. Бул трагедия кылып көңүлгө албай турганда маселе. Албетте бул үч бийликтин бир бутагы, чоң саясий орган. Урматтуу кесиптештер, Камил Абдыразаковдун азыр бир жакшы сөз айтты да. Бир жагы жогорку кеңештен өздөрүн пиар кылып, саясий окуяларга негиздүү аралашпаганы да жакшы. Түшүнүп түшүнбөй, билип билбей сүйлөбөгөнү да жакшы. Акыркы окуялар боюнча болуп аткан мына президентибиз Садыр Нуркожоевич Конституциялык сотко кайрылды. Мыйзамдуу чечим болот. Ал эми ортодо 20 жылдан бери мамлекет кантип түптөлдү, барыңыздар билесиздер. Ошол эки адамдын жанында жүрүп, көптөгөн мамлекет үчүн кызмат кылдык.
президенттин да Камчыбек Кыдыршаевич да жөндөмүн, аракетин, пейилин, мамлекетчил экенин жакшы билебиз. Камчыбек Кыдыршаевич өзүн, үй бүлөсүн тобокелдикке салып, өмүрүн сайын мамлекет үчүн эмне деген иштерди жасады. А бирок бүгүнкү күндө мамлекет кызматкерлер, саясатчылар пайдалануу убакыттан ал кишине жаман сөз айтуудан биз өйдө болушубуз керек. Биз кыргыз эли элге, мамлекетке кызмат кылган уулдарын сыйлай билишибиз керек. Кызматтабы, кызматтан эмеспи? Ошондо жаштарга келечекке стимул болот. Мен мамлекетке кызмат кылам, жумуштан кетем, элим баалап алат деген. Урматтуу кесиптештер, мен бардыгыңыздарды ушундай түшүнүү, билүү менен мамиле кылууга чакырам. Президентибиздин ишине ийгилик, Конституциялык сот өз чечимин берет. Кыргыз мамлекеттик күчтүү өлкөгө айланат. Адам кызматка келет, кетет, бирок мамлекет туруктуу болуш керек. Рахмат барыңыздарга. Рахмат. Экинчи микрофон процедурный. Бир. Урматтуу Нурланбек Турмаган уулу, урматтуу Нурланбек ага, жаш муунун өкүлү, жаш саясатчы катардагы мындай сиздин ордуңузду баса